Салам алейкум достор. Biz New York штатынан үйгө келдик. Bir жарым саат эле болуп калды. Telegram каналды карасам, Кутманбек мырзадан видео отчет келиптир. Анан bir кыскача, bir 5-10 мүнөттүк видео даярдап коеюн деп чечтим. Кутманбек мырзага абдан ыраазы болдум. Мен бул жактан кичине акча жиберип коюп эле күтүп отурам. Кутманбек мырза бүт жумуштардын баарын жасап, апам менен чогуу. Кутманбек мырза өткөндө биздин оюндун жеңүүчүсү болгон. Ошондой кыскача видео жиберген. Ошо видеосунда үйдө кичине дасторкон жайып, анан апалар да бар болчу. Ошо апаларга мен кийин ден соолук каалап, жакшынакай саламымды айтып кой деп Кутманбек мырзага айткам. Азыр ошо видео отчетту көрүп коюңуздар достор. Biz бул кайрымдуулук иштерин улантабыз. Мен оюм боюнча баягы шахматный порядкка кетебизби? Эмкисин көлгө жиберейин деген оюм бар, Ысык көлгө. Ысык көлдөн кийин, может, кайра бери көздөй келебиз, Баткенге, Таласка кетебиз. Биздин дагы бир оюндун жеңүүчүсү Думукенов Марат Аксакал Ысык көлдө жашайт. Кыргыз Телеком ишканасы боюнча Ак Суу районунда директор болуп иштейт экен. Мен ошо Марат мырзага кайрылып кетет элем. Биздин кайрымдуулук ишине жардамыңызды көрсөтсөңүз, ушул видеону көрүп калсаңыз, биз менен кайра кабарлашсаңыз болот. Же болбосо мен деле өзүм WhatsApp аркылуу сизге байланышып bir суранып кетейин дегем. Сизге жакында bir жуманын ичинде дагы $100, андан тышкары анча-мынча расходтун акчасын салып ийсем, сиздерде дагы Телеком ишканасында жакшынакай жигиттер бар да. Мен да өзүм Телекомдо иштегем. Телекомдун жигиттери негизи иштерман, абдан жакшы жигиттер. Ошол жигиттер менен сүйлөшүп, bir Ак Суу районунун тегерегиндеги айылдарда, же болбосо Каракол шаарында кичине турмушу начарыраак үй бүлөлөр болсо, Кутманбек мырза жасаган ишти сиз дагы кичине жардам берсеңиз жакшы болот эле деп ойлойм. Достор, баарыңыздарга чоң рахмат. Каналыбыз өсүп атат. Ошо сиздердин баскан лайктарыңыз менен, сиздердин жазган комментарияңыздар менен YouTube каналыбызда анча-мынча акча түшүп, ушундай кайрымдуулук иштерин жасап жатабыз. Кутманбек мырзага дагы бир жолу чоң рахмат. Аман эсен болуңуз. Жаратканыбыз насип кылып Америкага келип калсаңыз, кезигебиз. Жакшылыктардын баарына астыда, жакшы күндөрдүн баары астыда. Ошондой достор, биз дагы чарчадык. Мен бүгүн эс алып алып, эртең бүрсү күндөрү 2 күн бош болом. Ошондо сиздерге bir 2 видео тартканга аракет кылам. Биринчи видео бул жакында Green Card'да оюн болот. Ошол Green Card'да оюн боюнча толук 100% информация берем. Качан башталат, качан бүтөт, кандай документтер керек болот, кантип толтуруш керек, сүрөттөргө кандай түшүш керек. Ошол толук информация берем. Анан bir дем алыш күндөрү Sunday деп коебуз мыякта, воскресенье күнү. Кудай буйрса, тегеректеги мечиттерди бир сыйра тартып келейин. Ато көп биздин каналдын катталуучулары сурап атат. Америкадагы мечиттер кандай болду экен? Биз барсак намаз окуй алабызбы деп. Ошондой достор. Кыскача видео болуп калды. Кап өтпөй көрүп коюңуздар. Анан эртең бүрсү күндөрү жакшынакай, узун маалымат берген видеолор чыгат. Кутманбекке дагы бир жолу чоң салам. Бар болуңуз, бай болуңуз дегендей. Анан баардык мекендештерге чоң рахмат. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар достор. Алмазова кечинде ошо ундарды алып келип, азыр бөлүп таркатайын деп атам. Пакеттерге бөлүп салып,
5 kap mına. Mına almazı var, mına onu neme kılıp atabız. Bölüp atabız hazır apam ekөөбүз. Bu jakta da 4 kap kaldı. Mına nemeni көрсөтүп koyun. Undun içini, sırtını, sapatını, mına taptaza, appak un. Hiç kандай жыртык кушу жок. İçinde mayda bir nesiler yok. Öte taza. Mına. Көрүнүп атабы? Hazır dagы 4-tönü bölüp turup daha bir video kılıp turup tartam hazır. Assalamu alaikum Алмаз ака, кандайсыз? Сол жакшыбы? Алмаз ака, siz салган акчаларга siz айткандагыдай кылып Казакстандын биринчи сортундагы унду алдым. Мына Ак Ниет деген Казакстандын эң жакшы ундардын бири. 1650 сомдон экен. Мындан 5 кап алдым. 5 капты алып 25 пакетке салып бөлдүк. 10 килограммдан чыкты бардыгы ровно. Анан siz мага транспортировка деп салган акчаңызга мен 25 литр май алдым. Мына 1 литрлик майлардан 25 штук. Ушуларды неме кылып кошуп беребиз. Өзүңүз айткандагыдай жетишпеген үй-бүлөлөргө беребиз. Азыр ошону таркатып чыгабыз азыр. Муну жакыныраак алып келсеңиз, муну көрсөтүп коеюн. Ичине сыртыны кандай экенин. Мындай таза, өтө жакшы ундардын бири бул. Анан мына майды да көрсөтүп койлу. Алтай деген май экен, семечка май. Ушу майды алдым 25 литр. Жана ушуну ар бирин кошуп, кошумча кылып таркатабыз. Анан дагы видео обращение кылып дагы списокты көрсөтүп коем. Сүрөттөн тартып көрсөтөм, же видеого тартып көрсөтүп коем, анда көрсөтөм 25 адамдын аты жөнүн. Сизге эле көрсөтүп коем, ана элдеге көрсөтпөй эле койлу, өзүңүз айтмакчы. Ошол. Алмаз ака, ошо кылган эксандарыңызга Алла Таала ыраазы болсун. Эксандарыңыз кабыл болсун. Сизге чындын соолук, үй-бүлөлүк бакыт каалайм. Дагы да мындай жардамдардан көбүн кылып жүрө бериңиз. Мына баштадык биринчи немелерди таркатып. Бу бер, мага бер. Бер. Бутай экөөбүз баштадык, балам экөөбүз. Жарқырап күліп тұрған жайнаған көзді